Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 10 июнь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы, Чүй областы, Сокулук районунун центринде жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер ошол Сокулуктун центри, Фрунзе трассасынын жээгинде турам. Фрунзе жана Ленин көчөсүнүн кесилишинде. Бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үй ушул жерден Ленин көчөсү менен бир аз тоо тарапты басқанда, оң тараптағы бірінші қатардағы көчө менен батышты қарай бир аз басып барганда жайгашкан жалпы аралык сатылуучу үйгө чейин 250 метр көргөздү Яндекс карта ушул жерден. Андан кийин көчө менен барсаңыздар деле болот, ал жакыныраак болуп калат тугандар. Көпчүлүгүңүздөр ушул жерде билгениңиздерге байланыштуу ушул жерден тартып баштадым. Анан бул жерден көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарына карай, анан Кара-Балтыка карай жүрүшөт. Бул центрде базар, Глобус, Фрунзе, бул жакта парк, мектептер бар тугандар. Анда мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар тугандар. Ушул Ленин көчөсү менен түштүккө карай бара бересиздер. Мынакей тугандар, келүү жолун көргөзгөнчө бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Дареги Аспек көчөсү, Аспек Батаев көчөсү 9А экен. Көрүп турганыңыздардай көчө тараптан профанастил менен забор кылынган, газ бар, көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Жанакы центрге чейин бул жерден 230 метр аралыкты көргөздү Яндекс карта тугандар. Анан бул үйдүн батыш тараптагы чек-арасы бул жерге чейин болуп калат экен. Анан мектептер, 2 мектеп жакын жерде бар экен. Бул жакта центрде сайдык, 3 сайдык бар экен тугандар. Кааласаңыздар тандап барып 3 күн окутуп балаңызды эң жакшысына киргизип койсоңуз болот. Андан ары базар, банк, парк, больница, кыскасы ушундай керектүү объекттердин баары бар экен тугандар. Андан ары короосуна кирейин да калган маалыматтарды берейин. Мынакей. Бул сатылуучу үйдүн короосунун көрүнүшү. Жердин аянты документ боюнча 5 сотук тугандар. Фактически 6,5 сотуктан көбүрөөк болуп калат деп айтты үй ээси. Анда эле келсеңиздер үй ээси сиздерге өлчөп чыгарып берет. Негизи документ боюнча 5 сотук экен. Мынакей, бул алды тарабынан көрүп тургансыздар, үйдүн алды тарабы чоң тугандар. 3 машина баркадай жер деле бар экен. Кошуналар менен болгон граница профанастил жана песка блок менен тозулган тугандар. Мынакей, бул үйдүн арты тарабы. Анан суу, свет, газ бар тугандар. Отопление деле бар. Отопление котел менен. Газовый котел жана көмүр менен иштеген котел менен жылытат үйдү. Андан ары үй жөнүндө айтсак, узун туурасы 9га 12. Тышкы тараптан утеплять этилген тугандар. Мынакей, 2 эшик менен кирип атат экенбиз. Азыр сиздерге ички тараптарын деле көргөзөм. Анан документтер боюнча кызыл китеби деле, тех паспорту деле баары бар экен тугандар. Окей, мына ушундай көрүнүштү алды тарабынан мына гүл эгилген жерлер, ал жактарына деле бактар бар экен. Азыр видеонун жүрүшүндө сиздерге ал жактын да маалыматтарын берем. Биринчи эле болуп ички тараптарыны сиздерге көрсөтөйүн. Жана айткандай эле, сиздер бул жак менен кирсеңиздер деле болот, кааласаңыздар бул жак менен эле кирсеңиздер болот. Сиздерге бул жак менен кирип көргөзөйүн, бир жеке маалыматын берейин. Бул мына негизи кирүүчү эшигинин ордусуна темир эшик орнотулган. Андан ары тескирсек, бул жакта прихожка. Бул прихожкадан оң тарапка кайрылсак, отопленияның котелы орнотулган тугандар. Бир жеке менен көргөзүп кете берейин. Бул жакта отопленияның көмүр менен иштеген котелы орнолгон бөлмө бар экен. Андан ары ушул жерден түзөтсөк, кухня. Окей. Мына ушундай көрүнүштү. Газовый котел бул жака орнотулуп тур тугандар. Газовый плиталар. Бул жакта тамактануучу жай деле бар экен. Ички тарабынан раковина орнотулуп, суу чыгарылган тугандар. Мына ушундай көрүнүштө түндүк тараптан терезе деле орнотулуп тур. Андан ары ушул жерден түз кирсек, бул жака бир холл тугандар. Бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Бул жакта кирген эшикте, бул жакта бир прихожка жайгашкан. Жана айткан эле, сиздер ушул жактан кирип чыксаңыздар болот. Ал жактагы ход менен эле кирип чыксаңыздар болот тугандар. Ушул эле жерден кирип, сол тарапка карасак, бул жакта душ, ванна бар экен. Ички тарабына раковина орнотулуп, суу чыгарылган, дуалдары, кафель тугандар. Мына ушундай көрүнүштү. Андан ары бул жакка өтсөк, бул жакта бир зал. Окей, полдору ламинат. Түштүк тараптан эки чоң терезе орнотулуп тур.
потолок натяжной потолок екен туғандар. Дуалдары шпаклевка болған. Ушундай көрүнүштү. Кандайсыңар? Андан ары кайрылы колго чоп. Оң тарапка карасак, бул жакта бир бөлмө туғандар. Окей. Дуалдар обой, потолок натяжной потолок екен. Чыгыш тараптан чоң пластик терезе орнотулуп, полдору ламинат туғандар. Мына ушундай көрүнүштү. Анан ушул жерден кайра түз бул жака өтсөк, дагы бир спальный бөлмө бар экен. Окей. Бул деле мына ушундай көрүнүштү. Дуалдар шпаклевка, түштүк тараптан чоң пластик терезе орнотулган, ар бир бөлмөгө отоплениянын батареялар деле орнотулуп тургандар. Полдору жыгачтан болгон пол. Эми кайра эле короосун ачып калган маалыматтарды берейин тугандар. Мен кайра эле үйдүн короосундамын тугандар. Эми бул жактагы маалыматтарды сиздерге бир чекенен берип кете берейин. Бул үйдүн түндүк тараптан көрүнүшү. Жана бул жерде бир склад бар экен тугандар. Азыр ички тарабын көрүп кетсең. Окей. Азыркы учурда мына ушундай үй буюмдарын сакташат экен. Анан бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Кошуна менен болгон аралык бир 3,5-4 метрдей бар экен тугандар. Бул жакта бийик пескоблок забор менен тосулуптур. Секирсеңиз дагы кошуна тарап көрүнбөйт, же сиз тарап көрүнбөйт. Андан ары алды тарабында жаш алма бактары. Бул жакта кандайдыр жер жемиш экенге жер, азыркы учурда помидор жана бадыраң жер жемиштери эгилип турган учуру тугандар. Андан ары кете берели. Бул жакта үйдүн тыш тарабында туалет. Анан бул жакта өрдөк баксаңыз же балык баксаңыз болгодай, ондай көл деле бар экен. Бул жер деле үй ээсине караштуу. Мынакей тугандар, азыр эле өрдөктөр жүргөн үй ээсинин. Кайда калды экен? Кыкылдап. Мынакей. Мынакей өрдөк жүрөт үй ээсинин. Бул жак. Бул жак деле үй ээсине караштуу экен. Камыштарды оруп жакшылап көл калсаңыздар деле болгодай жер экен тугандар. Мына базардын Радюзелинин үнү ушул жака чейин угулуп турат. Базар жакын эле жерде жайгашкан. Бирок мындайын айланып чыгып каласыздар жол менен. Түздөн өткөнгө жол болгондо өтө эле жакын болуп калмак экен. Азыр деле 200 метрдей эле аралыкта, 170-200 метрдей аралыкта жайгашкан. Айланып барган тагдырда деле ушундай болуп калат тугандар. Эми эмне маалымат калды тугандар? Бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Баасыны $36,000 деп атышат үй ээлери. Бирок сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр тугандар. Сүйлөшүү болот. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты документ боюнча 5 сотук, фактически 6,5 сотуктан көбүрөөк экен. Үй Сокуктун центриге жакын жерде жайгашкан. Базар, больница, мектептер, садиктер деле өтө көп экен буякта. Парк, бишке кеткен маршрутканын конечный деле бул жерде центральный трасса. Кыскасы, Сокуктун центринде жайгашкан. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Баасы $36,000. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, үй ээсине мага, анан кимдир бир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга сиздер чоң жардам берген болосуздар тугандар. Суу менен азыркы учурда үй ээсинин кызы гүлдөрдү сугарып аткан учуру. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом тугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.